Саламатсыздарбы достор. Бүгүн хирагана деген жапон алфавитин үйрөнөбүз. Бардык сөздөр ушул тамгаларды же болбосо тыбыштарды колдонуп жазылат. Негизги эң биринчи эске ала турган нерсе мына А, И, У, Э, О. Биз үндүүлөрдү биринчи жазабыз. Дагы бир эреже, оңдон солго, жогорудан ылдыйга карай жазабыз. Оңдон солго, И, У, Э, О. Мына бардык мындайча айтканда жапон тилинин сөздөрү ушул үндүүлөр камтыйт. Ушул негизги 6 үн бар. 6 үн. А, И, У, Э, О. Эсеп алыңыздар. Эми үнсүздөрдү кошуп айтабыз. Эң биринчи кетеп эмне? К, Ки, Ку, Ке, Ко. Мисалы кандай окулат? К, Ки, Ку, Ке, Ко. Эгерде ушул тыбыштарды биз кошуп жаза турган болсок, ушул кошулуп жазылганда сөз пайда болот. Мисалы айталы. Бул экөөнү кошо турган болсок, уку. Бул жана кени кошсок эмне болот? Эке. О менен кону кошсок око. Эми сөздүн маанисине карай ушул тыбыштар менен биз сөз курайбыз. Азыр бардык тыбыштарды биз карап чыгалы, бардык алфавитти карап чыгалы, андан кийин сөз курабы өтөбүз.